Bizde мындай да мыйзам чегинде эки майнинг ферма бар. Ошо улуттук электр тармактары менен келишим түзүп, мындай эми электр энергия алыш үчүн баары тең эле биринчи очередь келишим түзүш керек да. Келишим түзмөйүнчө биз ала албайбыз. Анан служба энергонадзора ага наряд берет, анан кошулат электр энергия. Бизде эки майнинг ферма бар. Бүгүнкү күндө экөө тең өчүрүлгөн. Бул электр энергияны Россия мамлекетинен алып атканына байланыштуу. Ал биздин электр энергия алган жок. Бизге мындайча айтканда улуттук электр тармагынан наоборот транзит төлөчү да. Ошол бүгүнкү күндө экөө тең өчүрүлгөн. Эгерде мындайча айтканда ишенбесеңер, бүгүн барып экскурсия алып барып көрүп келсеңер. Бул мындайча айтканда өзгөчө көзөмөлдө турат. Бул пока мен эле бир эле нерсеге токтолуп кетейин. Ошол электр тармактарына ошо транзитке Россиядан алып келген электр энергия бизге келип түшөт. Ошол өзүнүн майнинг ферманын жайгашкан жерине жеткенге бизге эле 22 миллион сом транзитке төлөп берчү. Бул где-то 240 миң доллардын тегерегинде болот да. Ошол иштегенден баштап 23-жылдан бери иштеп атат. Анан эми өзүңөр көрүп атасыңар, коомчулукка биз түшүндүрдүк. Ошол бул электр энергия биздики эмес. Мындайча айтканда бизге көп жагынан мындайча айтканда эми бул инвестор да мындайча айтканда туурабы? А биз инвесторду ошентип кайра келишим түзүп алып, анан жок бизде мыйзам бар. Майнингке уруксаат. Бизде мыйзам чегинде депутаттар кабыл алган мыйзам бар. Мыйзам чегинде алар келип ошол инвестиция кылып, бизге налогун өзүнчө төлөп атат, бизге электр энергия төлөп атат. Коомчулук өзүңөр көрүп атасыңар, только ушул майнингтерге кетип атат. Мындайча айтканда ошол коомчулукка биз көрсөтөлү, мына бул майнинг өчүп турган убакта дагы бизде мындайча айтканда генерациябыз жетпей атат. Ошону элдин баары ойлоп атат, ошо электрин ошол жака кетти деп. Жок, кеткен жок. Мына мындайча айтканда кыргыздар айтканда ач кулактан тыч кулак өчүп тургула деп. Өчтүк, бүттү, өчүрүп салдык. Жок, бүгүнкү күндө биз мындайча айтканда пока биз жанагы азыр айтып атпаймынбы, распоряжение чыкты, ошонун баарын териштирип чыгабыз, мындайча айтканда кошумча энергия болуп, эгерде аларга бергенге мүмкүнчүлүк транзит кылып, мүмкүнчүлүк жасап, элибизди жанагындай айткандай электр энергия менен камсыз кылганда 5 киловатт менен. Ана ошондо ойлонобуз. Мен азыр убактысын айта албайм, мындайча айтканда качанкыга чейин өчүрүлгөн. Бул биз пока марттын аягына чейин, 1-апрелге чейин да өчүрдүк. Жок, 240 миң доллар, 22 миллион сомдун тегерегинде бизге жана электр энергия өткөрөбүз да. Мына мисалы үчүн биз Өзбекстандан, Түркменистандан электр энергия алып атпайлыбы? Жолдо мисалы үчүн Түркменистандын электр энергиясы жолдо биз Өзбектин сети менен, линиясы менен алып өтөбүз. Аларга транзит төлөйбүз. Ошондой сыяктуу эле булар дагы чет мамлекеттин электр энергия алып келип атат. Ошол транзитке бизге ушул бүгүнкү күнгө чейин 10 айдын, быйылкы 25-жылдын 10 айына чейин 23-жылдан бери. Эгерде по числам айт десеңер, өзүнчө информация берейин, бирок ошондон бери бизге 22 миллион сомдон ашык каражат түштү. Биз электр энергияны мындайча айтканда эртең менен кечки час пикте, мына өзүңөр көрүп атасыңар, биз элибизге электр энергияны баягы биздин өзүбүздүн келишими 5 киловатт болсо, ошол убакта бере албай атабыз. Бирок көпчүлүктө силер да көп журналисттер, блогерлер чыгарып атат, өчүп атат. Өзүңөр байкасаңар, бул эртең менен 2 саат 7-ден 9-га чейин, кечинде 6-дан 9-га чейин. Биз только ошол убакта пик потребление өсүп атат. Ошол убакта мен кааласаңар диаграмманы да көргөзөм. Ошол убакта электр энергиянын кубаттуулугу, мындайча айтканда, ал бүт дүйнө жүзүндө ошондой, бизде эле эмес. Орто Азияда, Европада ошондой. Ошол убакта эртең мененки час пик, кечки час пикте энергетика системасында баары кымбат. Эгерде ошол маалда электр энергия алсаң, же болбосо күндүз түнчүндө алсаң, мына биз Россиядан электр энергия сатып алабыз. Биз түнчүндө, анан суббота, воскресенье, выходной күндөрү бир баа. Мисалы, 1 сом 77 рубль. 1 рубль 77 копейка турат. А эгерде час пикти алсаң, 7 рубль турат. Биз эми өзүбүздүн
эртең менен кемеде 7-ден 9-га чейин, кечинде 6-дан 9-га чейин 5 киловатты 3 киловаттка чектөө киргизип атабыз. Бирок биз өчүргөн жокпуз. Бул мындай да мощностьту, кубаттуулукту чектеген бул башка нерсе. Ограничение деген, өзүңөр билесиңер, аны биздин элибизде өткөн убагында эмеге телевидение, силер аркылуу маалыматтарды берип туруп, анан биз ограничение деп бергенбиз. Саат мынчадан мынчага чейин. Эсиңерде ал бар болгон. Азыр андай жок. Биз ошол алып аткан 5 киловатт деле 3 киловаттка ылдый түшүрүп коюп атат. Бирок свет баары күйүп турат. 3 киловаттка мындайча айтканда, Кудайга шүгүр, телевизор, холодильник, мындайча бир 10 чакты лампочка, бир обогреватель, же болбосо бир аристон иштегенге мүмкүнчүлүгү бар да. Энергетикада дагы ушундай тартип болуш керек. Тартип болбосо биз өнүкпөйбүз. Биз жылыга жанагындай күйгөн трансформаторго, күйгөн предохранительдерге, күйгөн аба чубалгыларына салым ошону акчаларды жумшап жүрө беребиз. Бул эмнени алып келип атат бизге? Биринчиден мен айтып атпаймынбы? Ошон үчүн бизде жанагы айтып аткан өчүп атат деп атпаймынбы? Ошол аварияга өчүүлөр кескин азайды. Мурда высоковольтный сеттерде да өчүп калчу линиябыз. Азыр анын баары эле өзүңөр билесиңер, эси трансформатордун кубаттуулугу бир 100 киловаттык болсо, ал кантип көтөрө алат? 120-ны көтөрө албайт да. 100гө келгенде күйүп кетет. Ошону менен азыр бүт мына бир көчөдө бир 100дүк кубаттуулугу бар трансформатор турса, биз аны резерв менен 90 киловаттык кылып коюп, 10 киловаттка резерв кармап коюп атабыз. Значит, ага басып да барбайбыз биз керек болсочу. Жылга бир обследование кылып карап коебуз. Ал кайнабайт. Майын куйбайбыз. Майны трансформатор май кайнаганда май кайнап кетет, анан май куябыз жылыга. Предохранитель күйөт. Ошонун баары тең экономияда. Биз азыр өзүңөр карап көрсөңөр, энергия секторунда эмне деген жумуштар жүрүп атат. Эмне деген ГЭСтер курулуп атат. Ошонун баары кайдан алып атабыз? Биз бул энергия компаниянын баары ачык акционердик коому. Бул форма собственности частный. Алар бюджеттен акча албайт. А бюджет буга чейин, мисалы үчүн, былтыр 24-жылы 8 миллиард 400 миллион сом бюджеттен каржыласа, быйыл болгону 2 миллиард 400 миллион сом каржылап атат да. Көрдүңөрбү канча 3 эсеге азайтып салды. Эмдиги жылы такыра албайбыз. Ошонун ичинде жана жоготуу биринчи очередь жанагы коммерческий потеря деген жоголуп атат. Аварийный отключение деп атат, жана выездной бригадаларды жиберип атабыз. Технический потеря жоголуп атат. Ошонун жоготуунун эсебинен биз жана өзүңөр көрүп атасың, аз дагы жаңы жылга чейин дагы спец машинелерди тапшырат. Ошону 300дөн ашык спецтехника алдык. Бүт рестерди камсыз кылдык. 1000ден ашык трансформатор алдык. Ошол алганыбыздын баарын биз өзүбүз төлөп, өзүбүздөн. Быйылкы жылы эле 35 киловатт, бул высоковольтный деп эсептелет. 10 трансформаторду бардык жерде алмаштырдык. Өзүңөр көрүп атасыңар, курултайда көп маселе коюлган бизге. Быйылкы курултайга почти 99% биз маселенин баарын алып салдык. Жок. Ондай жана чыңалуу, азыр бир жерден угуп атасыңар, трансформатор күйүп эметип атат, күйүп кетти, же болбосо трансформатор жетпейт. Бардык жерде 1000 трансформатор республика боюнча жап жаңы трансформатор койдук. 10 трансформатор 35тик, 7 трансформатор 110дук мына. Өзүңөр көрүп атасыңар, жаңы конуштар кошулуп атат, мындайча айтканда. Почти 30-тан 33 миңге чейин жаңы абонент кошулду бизге. Жаңы абоненттер кошулуп атат. Эгерде 3400 мегаватт бизде кубаттуулук болсо, Кыргыз мамлекетинде генерация, биз 2600 мегаваттка чокслоо берип бүгүнкү күндө кошуп атабыз. Өзүң көрүп атпайсыңарбы? Анын баары кайдан келип атат? Эгерде 2014-жылы мындайча айтканда электроэнергиянын колдонуусу 14 миллиарддын тегерегинде болсо, мисалы үчүн, бүгүнкү күндө 20 миллиардка кетти да. 33 миң 90 абонент орто эсеп менен быйыл ошо 3 жылдын ичинде жаңы объект болуп кирди. 33 миң. Элестетиңер. 30 миңден ашык жаңы абонент. Жаңы конуштардын баарына кызыл китеп берилди. Мына кечеле жакында өзүңөр көрдүңөр, Кеңсай деген жаңы конушту 15 жылдан бери токтоп турган, свети жок болуп, кирбей турган жаңы конушту 3 миңге жакын чек берилген. Ош шаарына жана Араван районуна ошо мындайча айтканда документ алган ошо жерде. Ошо жерде эми 3 миң абонент. Мен июнь айында бардым эле, анан кийин кайра мына жакын арада барып ачтым. Уже баягы эметкенде жаңы конуштар уже жанданып көрүп атат да, свет келип аткан. Суу чыгарды мэриясы, биз свет бердик, жолдорун жасап атат.
ЖИКтин 5 үйү салынып атат, бир үй Оштун мэриясы салып атыптыр. Еще 65 квартиралык үйдү өзүнүн муниципалитетине салып атат. Ошонун баары электр энергияда. Эсептеп көрөлү. 3 киловаттан эле эсептегилечи бир абонентке. Эмне деген кошумча болуп атат. Бир кез курулду эле, өзүңөр карап көрсөңөр. Ошол убакта бир да гидроэлектростанция курулган эмес. 2010-жылы Камбар-Ата КЭСтин бир эмеси агрегаты курулган ошондон бери. Андан бери мына азыр уже Токтогул КЭСинин 4 агрегаты кирди. Уже 4 агрегатын тең ишке киргиздик мына. Кече азыр испытаниядан өттү, мына сетке кошулду. Ар бир эмеге генераторуна 60 мегаваттан 240 мегаватт кошулду. Эгерде мурда Советтер Союзунан бери мына 50 жыл болуп атат. Быйыл Токтогул КЭСин 50 жыл мурун 1200 мегаваттык КЭС курулса, бүгүнкү күндө 1440 мегаватт болду. Ошондой эле Үч Коргон КЭСинде 180 мегаватт болчу 4 агрегат. Азыр ар бир агрегатына алда реконструкция болуп, 2 агрегаты бүттү. Эмдиги жылы эгерде жылыга бирден агрегат курса, биз подрядчик менен сүйлөшүп, Азиатский банк менен сүйлөшүп, эмдиги жылы 2 агрегатын бир жылда берели деп атабыз. Жылдан жылга мындайча айтканда эгерде генерация жок болсо, колдонуу ошол бойдон калган жок да, өзүңөр көрүп атпайсыңар. 14 миллиардтан 20 миллиардка чыкты. Былтыр эле 18 миллиард колдоңуз. Быйыл уже 20 миллиардка чыкты. Суунун көлөмүн өзүңөр көрүп атасыңар. Мына мен силерге графикти көргөзөйүн мына. Карап турсаңар, могу графикте көрүнүп турат. Жанагы айтып атпайбы? Кеткен президенттер мындай болгон, тигиндей болгон деп. Мына ошолор 17-жылды карагыла, мына 19 миллиард келди. Токтогул КЭСинин эмеси көлөмү 19,5 миллиард. Мына 19 миллиард 589 келген. Мына ошондон бери анан кеткен ылдый. Андан кийин көтөрүлбөйт, көрдүңөрбү? Ылдый кеткен. Ушул убакта колдонуш керек эле да, ушул суунун. Колдонуп калыш керек эле. Энергетиканын башында өзүңөр билесиңер кимдер иштеди? Зоотехники, фармацевти иштеди, башкалары финансист иштеди. Түшүнбөгөн элдердин баары келди. Ошонун убагында могул убакта ушул электр энергияны биз мисалы үчүн берип, электр энергия кайра запас кылып ушул жылга чейин алып койгонго мүмкүнчүлүк бар болчу. Ошон мына ошол ойдон агызды. Ошол убакта мына холостой сброс болгон. Анткени эме да толуп кетет да, дамбаны жарып кетет. Ошондо булар мууну сактап калып, калганын баарын агызган. Мына көрдүңөр, мына ошондон бери келатат, мына чыккан жок мына. 12-15 миллиард. Бул өзүңөр көрүп атасың, экология кандай, суунун аздыгы. Мына быйыл 11 миллиард болду. Эл дагы мындайча айтканда түшүнүш керек да, суу өзү баарыбыз эле ошол Токтогул суу сактагычынан мисалы үчүн түштүк региондон Бишкекке келгенде көрүп атабыз суунун көлөмүн. Мурунку көлөмүндө тактары турат керек болсо. Үчкө эмени Киров водохранилищасын карагыла, жерде. Орто Токойду карагыла. Быйыл өзүңөр көрдүңөр, жайында 45 градуска чейин ысыды. Баарыңар билесиңер аны. 45 градуста эмне болду? Кондиционер иштеди, холодильник иштеди. Биз аны дагы электр энергия ушул топтолгон 11 миллиард топтогон суу менен бердик да анын баарын тең. Ири мега долбоорлордун токтоп калышын себептери эмнеде болгон? Жанагы 2013-2012 жылы анын азыр Атамбаев актанып атпайбы энергетикалык коопсуздук болгон депчи. Ошону айтып койсоңуз, Камбар-Ата 1 анан Камбар-Ата 2 эмне себептен ишке киришпей токтоп калган? Жоопкерчилик алган эмес. Ошол эле себеп болду. 3 киловаттык чектөө канчага созулушу мүмкүн айтып койсоңуз сурам. Бүгүнкү күндө бизде ушул мамлекеттин тескемеси чыккан. Өзүңөр билип атасыңар, бюджеттик мекемелерди кечки 6-дан эртең мененки 6-га чейин мындайча айтканда электр энергиянын экономдогонго. Азыр тескемен. Биз азыр ошонун баарын эсептеп чыгып атабыз азыр. Мына мисалы үчүн ошол эле жанагы көп электр энергия колдонгон жана темир эриткен эмелер, цехтер, мына ошол эле биздин бюджет мындайча, анан жана өзүңөр көрүп атасыңар, кереги жок. Мына азыр кафе, ресторандар кечинде күйгүзөт, эртең менен кечен күйүтөт. Анын кереги деле жок да, туурабы? Ошонун баарын азыр биздин эмелер, кызматкерлердин баары обход кылып иштеп атат. Кээ бирөө көрүп атасыңар, кээ бир мекемелер кечинде сайып туруп кетип калат, эртең менен келип форточкасын ачат. Ошонун баарын изилдеп чыгып атабыз азыр. Ошонун баарын изилдеп чыккандан кийин азыр Кудай буйруса ушул элибиздин жана көйгөйлүү маселесин чечебиз. Ал жөнүндө эч кандай сарсанаа болбош керек. Кыргыз энергетикасында мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына мен силерге көрсөтүп кеттим азыр жаңы эле. Мындай акыбалдан далай убакта чыкканбыз. Мына көрдүңөр, даже эмеге 1 апрелге 6 миллиард 400 миң тетиги 15 жылдары болгон мындайча айтканда биз азыр пландаштырып атабыз. Биз 26 жылга 6 миллиард 900 миллион чыгышыбыз керек депчи. Бул эмнени алып келет? Бул деген
Биз тетиктин баарын жаңылап алдык бүт ГЭСтерде. Бул суунун аздыгы өзүңөр билесиңер. Мындайча айтканда биздин ГЭСтердин иштөөсүнө тоскоолдук, чоң тоскоолдук болот. Биз чоң каражат жумшадык. Ошон үчүн биз ушу сууну толтуруп алышыбыз керек. Эч сарсана болбош керек. Мен дагы ушул убакыттан колдонуп айтып кетейин, кыргыз элиме энергетикада эч кандай кризис деген жок. Кундай буюрса, биз ошон үчүн иштеп атабыз. Бизге ошондой урматтуу президентибиз ошондой тапшырма берген. Урматтуу биздин генералыбыз тапшырма берди. Кышкы убакта свет өчпөш керек. Бирок убактылуу аны туура түшүнүш керек. Көмүр боюнча өзүңөр билесиңер. Эми мен бул тармакта ошол 21-жылдан бери иштеп келатам. Көмүр маселесин 21-жылдан бери билем мен, көйгөйүн. Убагында урматтуу президентибиз да кейлигишип көмүр таштып берген, өзү каражат бөлүп берип, аны да билесиңер, аны унутпаш керек эч качан. Азыр бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, ошого жылдарга салыштырмалуу кыргыз көмүрдө техникаларда көбөйүп калган, машинелер 50-гө чакын машине сатып алганбыз анын. Азыр мен кече эле мына команда бердим, 300 миңден ашык тестте азыр көмүрүбүз бар. Бака 10 күнгө тесттин көмүрүн токтотуп тургула, бака жетет бизге ал көмүр, ал бүт вагондун баарын Кудай буйрса азыр балыкчыдан жүктөп ушул Чүй өрөөнүнө азыр айдап атабыз полностью. Бүгүнкү күндө жок, ал маселе эч качан болбойт. Кудайга шүгүр, Кудай Таалам бизди бул байлык менен аябай, мындайча айтканда, байытып берип койгон, көмүр бардыгына жетет. Эч кандай сарсана болбогула. Бул деген жанагы мындайча айтканда өзүнө өзү мындайча айтканда тарынган адамдар көп экен, туура эмес информацияларды берип атат. Эмнеге? Баарыбыз билебиз. Биз баарыбыз мындайча ушул мамлекетте жашайбыз. Биздин өзүбүздүн мындайча айтканда айылдан чоңойгон балдарыбыз качан көмүргө барабыз? Биринчи кар түшкөндө барабыз. Биз август айынан бери жайды жайлата скричный работа кылып, август айынан бери көмүрдү реализация кылып баштаганбыз. Эмелерден, прессалардан, СМИлерден карап көрсөңөр болот, ошондо эле чакырганбыз баал-баалла деп. Бирок анан эмнеге көмүрдү жанагы чыгарып атат, көмүр жок болуп атат, анан тигинтип атат дегендин баары тең. Эмнеге? Өзүңөр көрүп атасыңар, спекуляция кылып атышат. Мына биз 2460 сомдон эсли жүктөсөк, 2500 сом тегерегинде жүктөсөк, бияка келип алып 8000ден сатып атат. Эмнеге биз ошол эле көмүрдү алып келип атабыз? Эмнеге биз кыргыз көмүр мамлекет 5800дөн сатып атабыз? Биз дагы мындайча айтканда убыткага кеткен жокпуз да. Биз дагы жерге өзүбүздүн прибылыбызды коюп кыргыз көмүр сатып атабыз бүгүнкү күндө. Эмнеге 8000ге сатыш керек? Элестет. Бир рейстен 60 миңден 90 миңге чейин жанагы шопурлар ошондон акча каражат таап атышат да. Аны ошону спекуляция кылбасын. Мен тапшырма бердим. Эгерде бизде сатып алса, бизге антимонопольный калган мамлекетте баа бар, ошо баа менен сатсын деп, жанагындай спекулянттарды анда токтой тургула. Биз деген соц объектилерди элге камсыз кылалы деп. Мына ошону мен азыр бүгүнкү күндө көзөмөлдөп атабыз, 5800дөн ашпасын деп. Саат канчага чейин өчүрүлөт деген маселе болуп атат ошол. Мына бул жерде мен азыр ошо тескемени дагы көтөрүп силерге окуп берип коеюн. Мына бул жерде жазылып атат. Саат 18:00дөн эртең мененки саат 6:00ге чейин электр менен камсыздоону өчүрүү, ал эми билим берүү уюмдарында окуу процесси аяктаган учурда, мектепте окуу процесси аяктаган учурдан тартып, ал башталганга чейин имараттын иштеши жана сакталышы кармап туруу үчүн зарыл болгон инженердик системалардын жана жабдуулардын кошпогондо жарык берүү автоматтык түрдө өчүрүү максатында коридорлордо, санитардык, техникалык жана башка жумуш эмес жайларда кыймыл датчиктерин орнотуу боюнча, датчик движения, чтобы постоянно свет күйүп турбасын деп атат да. Ошол мына бүгүнкү күнгө чейин каралган. Азыр бул мындайча айтканда 25-26 ОЗУП бүткөнгө чейин 1-апрелге чейин ушундай каралып атат. Эгерде март айында, апрель айында күн жылып кетсе, анда тескемени өзгөртөбүз. Азыр интернетте бир видео тарады да, балдар мектептен тарап кетер эле свет өчүрүп коюптур, анан аябай караңгы. Анан аттен айтып атат да, балдардын коопсуздугуна ким жооп берет деп. Эч кандай мындай да кээ бир биздечи көчөдөгү электр энергиянын баары көчөнү паркта освещать эткен, уличный освещение. Мисалы үчүн Бишкектин көчөлөрүн освещать бул горсветтин жумушу да, горсветтик. Анан эгерде бир айыл өкмөттө өзүнүн, может быть, карызы бар же болбосо башка эмне менен өчүрүп койсо, биз аны дагы карап атабыз кечки мезгилдерде. Мен өзүм
мындайча айтканда контролюмдө турат. Айтып атам, кечки мезгилде мектеп, бала бакча жанагындай жерлерде окуу экисмен да ошол убактарда эч кандай өчпөш керек. Бул эми баардык эле свет десе эле баарында Кремльде күйүп турган светти да бизге мындайча айтканда залакаты тийип атат да. Ошон үчүн аны мындайча айтканда талдаш керек да. Бул кимге байланыштуу? Бул кимге байланыштуу? Мындай да алгандын бергени бар дейт, билесиңерби? 21-жылы биз ошол эле Казакстандан мына 21-жылдагы электр эме суунун аздыгынан 21-жылы мына көрдүңөрбү? Мына суунун 12 миллиард болгон болду, 300. Ошондо суунун аздыгынан биз товаробмен деп электр энергия 9 миллион киловатт саат электр энергия алганбыз. Казакстандан бекер мындай. Мен берем, анан кайра мен берем деп. Бирок 23-жылга чейин эле алганбыз да. Мына мен расчету мен точно айтып берейин, 23-жылга чейин. Договор боюнча 23-жылга чейин. А биз 25-жылы араң берип бүттүк. Эми аларга дагы бериш керек да, алган эмес. Аякта мындайча айтканда эме бар бизде, таможня бар тоже. Электр энергия өткөндө бизде энергетический таможня деген бар. Аларды дагы сурап атат, бердиң албайсыңбы, эмне албай атасың дегендей сыяктуу да. Ошондо 21-жылы биз болгону 900 миллион алганбыз. Ошон 21-жылы 300 миллионун бердик. 22-жылы 300 миллионун бердик. 23-жылы 54 миллион 400-ün бердик. 24-жылы 84 миллион 500-ün бердик. 25-жылы 161 миллион 100-ün бердик. Бул карызды бердик. 161 миллион. Эч кандай эмес. Биз генерация кылып, халастойбуз. Өзүбүздүн генераторду иштетип туруп, ошого 161 миллионун биз электр энергиянын карызды кутулдук. Бүгүнкү күндө аласа бересебиз жок. Андан тышкары, силер айтып атасыңар 300 деп 294 миллион болгон мун. Андан тышкары бизге келип айтып атат булар. Бизге азыр мындайча айтканда электр энергия берип тургула, биз кайра беребиз. Биз айтабыз, жок, биз аз бербейбиз. Биздин суубуз аз. Неге беребиз? Биз өзүбүзгө жетпей атат деп. Анан отуруп биз переговор кылдык. Анда силер бизде кышында кайра бересиңер деп туруп, биз 134 миллион киловатт саат электр энергия берип туруп, бизге 132 миллион 700 берип туруп, биз кайра 175 миллион 510 киловатт саат кайра алып атабыз. Пайдабы? Пайдабы. Коэффициент 1,3. 1 киловатт берип туруп, кайра 30 киловатт коштуруп алып атабыз. Бизге пайда да. Ошол убакта берип туруп, кайра алып атабыз. Азыр кышында алып атабыз биз алардан. Биз ошону айтып атабыз. Анда бизге ушуну берели, биз кышында бизге бергиле деп. Ошол мына болгону чогулганда ошонун баары жана силер айтып аткан 300 миллион киловатт ошону кошуп койгула, 161ге 132-ни. Ошондо 900 то есть 294 киловатт сааттын тегерегинде болобу? Ошондо 300 миллион тегерегинде мына ушул жөнүндө айтып атат. Эч кандай бул жерде сууну агызып, сууну берип коюп деген эмес. Биз наоборот 1,3 коэффициент менен карызыбызды бердик дагы. Берген электр энергиябызга 100 киловатт берсек, кайра 130 киловатт алып атабыз. Сызчы кандай болду? Баа жок буякта. Биз только электр энергия менен. Баа жок.